Кысайкал Кабылова турмушка чыгат. Ырчы Кысайкал Кабылова жакында турмушка чыгат. Бул тууралуу Ырчы айымдын досу пранкер Азирет Осмонов өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Анан Кысайкал Кабылова бир аздан кийин өзүнүн сторис бөлүмүнө колуна шакек салган сүрөтүн киргизди. Ырчынын катталуучулары таң калып, болочок күйөөсү ким деп чоң суроо коюуда. Ырчы Каникейдин кыялын орундаткан Гүлжигит Сатыбековдун концертиндеги кызыктар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков Ырчы Каникей менен Сагынам чыгармасынын ремикс вариантын аткарып чыгышты. Чыгарма Гүлжигит мырзанын филармониянын залында өткөн концертинде жаңырды. Ырчы Каникей Гүлжигит Сатыбековдун репертуарындагы Сагынам чыгармасы менен бир кездерде ооруп жүргөнүн, көптөн бери аны менен дуэт аткарууну кыялданганын айтты. Концертте Гүлжигит Сатыбеков көптөгөн жаңы өзү айтмакчы зымы чыккан чыгармаларын жаңыртты. Жалгыз карындашым бар деген Ырчы бир тууганына арнаган карындашы мырынын бет ачарын жасады. Бир топ чыгармалардан кийин көрмандарынан гүл алган мырза, сахнадан гүл алуу ырахат, эгерде аны берген айымдын жүзүнө нөөп койсоң экесе ырахат дейт. Чыгармачылык кечени Беш Тапан Куудулдар тобунун жигиттери колдоп келишти. Алар көрмандарга күлкү тартуулап, залды кыраан каткырыкка бөлүштү. Тамашалардын арасында Ырчынын чыгармаларынан турган номер өзгөчө болду. Алып баруучу Гүлжигит Сатыбеков жакында эле үй бүлөлүү экенин ачыктагандан кийин айымдардан телефон чалуулар көп болуп жатканына токтолду. Бүгүнкү концертте ошол айымдар менен жолугушуу болот. Аларды Гүлжигит мырзанын секретары мен кабыл алам дейт Соке. Андан кийин сахнага Сатыбековду издеген айымдар бирден чыгып жатышты. Алар Ырчынын репертуарындагы чыгармалар аркылуу сезимдерин айтышты. Ырчынын сахнага чыгышын чыдамсыздык менен күткөн көрмандарынын сүрөөнү дүркүрөгөн кол чабуулары дээрлик токтогон жок. Гүлжигит Сатыбеков көрмандарынын суранычы менен аккордеондун коштоосунда бир нече ырларын аткарып, 2,5 саатка белгиленген концертти дагы 1 саатка узартты. Ар бир музыканын соңунда токтобогон кол чабууларды Гүлжигит мырза мага ушул деле болот деп токтотуп жатты. Концерттин жыйынтыктоочу бөлүгүндө Гүлжигит Сатыбеков зымы чыккан чыгармасын аткарып, сахнага көрмандарын алып чыгып, куудул жигиттердин бири менен бийлетти. Концерттин алып баруучусу Союзбек Сейитказиев. Концерттин өткөн жери Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы. Убактысы 5-6-7 февраль күндөрү саат 18:30. Концертке келгендер залдын 100% түздү.